Assalomu alaykum Qirg'iz xalqim. Men O'rmonbek Bozorqul dachasida turam. Meni hozir shunday, hozir men больницада operatsiya алдында turam. Hozir erten gürsüngden operatsiya da atır. Uşul ahvalga emne için gelip kalganımdı men aytıp bergim kelettim. Bul meni күч organının kızmatkerleri negizsiz arkamdan akmalıp uşu vaka çeyin menin kan basımım götürüp tınçlık berbey uşul ahvalga alıp geldi. Bular hiçbir negizsiz eli menin üyüme gelip tınçlık berbey. Ötkende 10 fevralda da üyüme gelip üyümü bala çakamı korkutup çakçılık elip bardığın çaçıp bardık baldarımın telefonların büt jıynap alıp korkutup 3 saat 4 saat eş jaka çıgarbay korkut ürkütüp o şerde men üyümü opus kılışıptır. Tartpa. Tartat da emне тартат телефон салып койдуң. Бул тартпады отам. Неге? Укук бар. Силерде исе тарткылар биз укук. Bir jaka çıkıp ketip olsa, Sen telefonuma takma orada. çıkıp ketip olsa, Sen Эч жака чыкпайт да биз. çözsün. рұқсат. Мына же үйүңөрдө башка бирдемке табылды өзүңнүкүдөн башка. Айтчы, туурабы? Жок, Болгондо эле бир келдик, профилактически карап койдук. Жок, караңдар, ошону келип эле коркуп эле кирип келгениңер ошол болот да. Мен уктап аткан жерден Атың Бека, я? Бека уксаң, мен обедте келсем эч ким таппайм. жок, мен Туурабы? Мен обедте келсем эч ким таппайм. мейли ал жак. Мен уктап аткан жерге сиз кирип келип туруп, мында карабыздан тургула да мен. Проверкада отуруп түшүп Сага чейин байкең чыккан, байкеңге түшүндүрүп бүт баарын айтып атканда тиги телефонду алып Жок, ошол. чала баштаганда ошондо анан токтогула. Ошондо дагы айнек такып атат да. Аял кишилер жатып атат, аял кишилер уктап атат, башка комнатада Байкең чыгып, байкеңге түшүндүрүп берет. Жок, түшүндүргөндө силер алдында эле кирген, мен комнатага кирген акыл жок анда. Меники, ал меники гана. Сиз кирип такылатып кой, анан менен уруксат сурап туруп киресиз. Арка туруп. Өчүр койчу телефон. Эмне үчүн? Өзүң койсуң ал. Өчүр койсуң. Өзүң өчүр. Өчүр кой дегенimiz жок болобу? Өзүң өчүр. Силерге укук жок да? Полный. Жаман нерсе кылган жок, бизде ошо. Жаман эмнеси кылса укуңар жок киргенге. Жок, токтон бар. Жаткызып, парткызып, тияктап болот. Кимди түшүндүрүп айтып кирип болду. Эми Тагы больницада андан көрөсүңөр да. өзүнүн мнениясын айтат. Ары бергиле. Силерде укуңар жок. Бирөөнө тепсе кирип кеткенге. Menin negizinde bular men üyüm var bir opus kılıp atat. Bular özü bir mıyzamdın öküldörü ve ошол menin hukukumdu korgop beret degen mıyzamdın adamları ушундай акыбалга meni алып келип атат. Негизсиз мага бир жалаларды жаап, ушул нерсенин үстүндө мага тынчтык бербей койду. Мындан өткөн көп 2 жума 3 жума мурун, 1 ай мурун ал участковый милициясы келип ал. Менин үйүмө мыйзамсыз кирип, коромо каалагандай тебелеп тепсеп, аялымы акмак деп тилдеп, өз билгенин кылып кетти. Мен азыр ошол участковыйдын аркасынан мен өзүмдүн укугумду коргош үчүн арыз берсем, аны алар калкалап, эскертүү берип, аны өздөрү бошотуп алды. Эскертүү берип, алар эч кандай нерсе кылышкан жок. Эмне үчүн мындай кылышат мага? Менин укугумду ким коргоп берет? Ушундай ооруга алып келе турган нерселерди булар кылышты. Себеби мен азыр kan basımım götürülüp ошол kan basımın nemesinden жүрөктүн kan nemeleri klapında karmap turgan jipçeleri üzülgen deyt. Эми азыр анализ чыгарып атат, эртең бүрсүгүнө неме дейт, операция дейт. Ошон үчүн биздин укугубузду ким коргоп берет? Ошо погончогон адам болсо эле каалагандай өзүнүн билгениндей кылып жалаларды жаап тебелеп тепсей береби? Ошон үчүн Кыргыз Республиканын президенти Садыр Жапаровго кайрылам. Сиз биздин укугубузду коргоп беришиңиз керек. Бул өз билемдик кылып тебелеп тепсеп, негизсиз бирөөлөрдүн укугун тебелеп тепсеген адамдарды аныктап, булардын мыйзам чегинде чара көрүшүңүздү чара көрүлүш керек. Мен ошо сизге ошончо кайрылам.